Күн өткөн сайын айласы куруп бараткан Атамбаев бийликте турган кезинде көз карашы туура келбеген саясатчыларды ооз калгыс сөздөр менен ашатып, элге таш бараңга алгыла, эл бузарларды деп айтып жүргөнү эсибизден чыга элек да. Бийликтен кеткенине жыл айланбай эл бузар деп атаган саясатчылар менен эптеп жол таап, жолугуунун айласын издеп жүрөт. 3-4 саясатчы менен жолугуп өз короосуна тартууга аракетин да жасап көрдү. Анысынан азырынча майнап чыга элек. Генерал Субаналиев баш болгон каршылык көрсөтүү кыймылы. Атамбаев президенттикке жарабайт, анын колунан бузукулук гана келет. Өлкөнү башкарууга дараметсиз деп 6 жыл бою сындап келди. Атамбаев дагы Субаналиевди эл алдында аброюн түшүрүү үчүн өлкө башкарган адамдын оозуна чыкпай турган сөздөрдү айтып дөөрөдү. Эми болсо саясий күнү батып баратканын аңдаган. Аша Субаналиев баштаган каршылык көрсөтүү кыймылынын лидерлери менен жолугушуу үчүн ортого адам салып жатканы акылга сыйбай турган иш да. Атамбаевдин көпүрөсү болгон адам. Силерди Атамбаев форумга эмес, кой таштагы үйүнө сыйлуу конок катары чакырып жатат. Семиз тай сое турган болууда. Чай үстүндө өткөн кеткен тууралуу сөз кылгысы келип жатканы айтылды. Семиз тайын жеп келбейсиңерби деп чакырууну жеткизе, берки тараптан 7 жыл Атамбаевди колунан эч нерсе келбеген адам экенин айтып, өлкөнү башкарууга акыл, парасаты, жөндөмү жок деп жүрө. Эми жаңы салган хан сарайына тай союп чакырса чуркап бармак беле. Атамбаевге уят жок болсо, аны менен сүйлөшүүгө баргандан биз уялабыз. Семиз тайды сойдуруп, этин ыштап, сүрсүтүп койсун. Кокус камалып калса кереги тиет деген жоопту угуптур. Булак Жаңы Ордо.